Ак куулар. Ilgeri ötkön bir zamanda bir karol jaşaptı. Anın 11 oğlu jana Eliza attуу bir kızı bolgun eken. Oğullarının baarı sabaktan jakşı okuşu. Jana baarı bilimdүү bolgusu kelçi. Eliza bolsa üyde süröttүү jomok kitebin okup kalçı. Bul jaş balдар daima kuvanıp oynop gülüp жүрүшкөн. Бирок бул көпкө созулган жок. Ал жаш балдардын апасы бул дүйнөдөн өтүп кеткендиктен король көптөн бери жалгыз жашачу. Бирок аны жескемпир сыйкырлап салган болчу. Ал жаңы королева болуп калды. Бактылуу өмүр сүрүңүздөр. Королеваны өөп коюңуз. Улуу урматтуум. Жүрүңүz. Сизди балдарым чыдамсыздык менен күтүп турушат. Биринчи сиздин байлыктарыңызды көрөйүнчү. Менин байлыктарым балдарым болот. Оба, албетте. Мен үчүн да баалуу. Анан сизге айтып коеюн. Балдар үчүн апасы менен жолугушуу өзгөчө болушу керек. Кел, мен өзүм жалгыз барып, алар менен өз алдынча жакындан таанышайын. Мындан кийин балдар таттуу эне мээримине бөлөнүп чоңоюшат. Андан кым санаба кымбаттуу менин. Кандай гана сонун аял, туурабы? Эң туура улуу урматтуум. Кана, мен да жаңы апамды көрөйүнчү. Ал мээримдүү, сулуу жана бизге күйүмдүү апа болсо керек. Асмандагы апабызга окшоп. Эмне мынча чаңылдайсың? Жапчаш туруп. Биздин жаңы апабыз сизсизби? Кагаз жүзүндө. Кана эмесе королдун балдары. Эмне эсиңер ооп карайсыңар? Сиз бизди шаарга айландырып келесизби? Менин жиниме тийбегиле. Силер мага тоскоол болуп коноктордун алдында уят кыласыңар. Байрам күндөрү баарыбызды атам шаарда айландырып торт алып берчү эле. Сенин эси дартың торт элеби? Ме, ал. Эмне бул торт кумдан жасалганбы? Силер укмуштарды сүйөсүңөр да. Ошол менен укмуштуу тортумду жегин. Сиз жаман апа экенсиз, сизди атама айтам. Иниме мындай мамиле кылууга акыңыз жок. Тилиң узара баштадыбы? Биз эми гана таанышпадыкпы? Эми сенин атаң мындай куник, адепсиз кызым жок деп сени тааныбай калат. Ошондуктан, эгер унчукпасаң, мен да унчукпайм. Кече башталдыбы? Эртең көрүшөбүз. Арадан бир апта өтпөй, королева алыс бир кыштакка Элизаны дыйканчылык кылууга кетирип салды. Эним, ыйлаба, жакында кайра көрүшөбүз. Көрүшпөй калдыңар го? Биздин карындашыбызды эмне кетирип салдың? Азыр атама жолугуп баарын айтамын. Кандай гана кежир, адепсиз балдар.
Апаңар кантип чыдап жүргөн? Билбейм. Кош, атаңар да силерди багам деп ашыкча чыгашага мажбур болуп жатат. Эмне болгондо да анын акчалары менин акчаларым да. Көзүмө көрүнбөй учуп кеткиле. Өз наныңарды өзүңөр тапкыла. Бүгүндөн баштап силер тилден калган бир кушсуңар. Менин Элизамды кыздар мектебине жөнөттүм дейсиңби? Кичинекей принцтеримди аскер окуусунабы? Мени менен кеңешпей туруп эмне мындай иш кыласың? Эмне мени мынча урушасың? Мурун мени эркелетип, жакшы мамиле кылчу эмес белең? Билесиңби, алар кичинекей да, кимдир бирөө көз салып туруш керек да. Алардын курсактары эмне болот? Айрыкча жалгыз кызым Элизам. Эмне, мага ишенбейсиңби? Мына мага кылган мамилең. Жок, кымбаттуум, ыйлаба. Мени кечирип кой. Кечирип койгун мени. Ушундай эле болуп жүрсөң? Арадан көп жылдар өттү. Көп нерселер өзгөрдү. Акырында Элиза да үйүнө кайтып келди. Токто, сен кимсиң? Бул мен, принцесса Элиза. Мен атамды көргүм келет. Ушул жерде күтө тур. Мен королго айтып көрөйүн. Уруксатсыз эч кимди киргизбейбиз. Элиза, кайтып келдиңби? Сенин атаң азыр сүйүнөт. Чоңоюп, сулуу кыз болуп жетилипсиң. Ушунчалык да сулуу болобу? Менин бир туугандарым кандай? Аларды аябай сагындым. Шашылба, кызым. Сабыр кыл. Жүр мени менен. Мен сени атаңдын алдына мындай кыштак кийими менен киргизе албайм. Сен деген королевадай кийинишиң керек. Мына мындай. Таптакыр башкача кыз болуп калдың. Сиз мени кандай гана сулуу кыз кылып койгонуңузду бир күзгүдөн көрөйүнчү. Эмне, мага ишенбей турасыңбы? Сендей сулуу кызга күзгүнүн эмне кереги бар? Менин асыл кызым кайда ал? Менин күйүмдүү асыл кызым. Кана келчи. Бул кайсы албарсты? Бул эмне кылык? Балдарың деңизде кеме чөгүп кетип курман болду дейсиң. Анан кызың деп кимди ээрчитип келдиң? Менин бир туугандарым деңизде. Көзүмө көрүнбөй жогол жылмыгыз кыз. Башыңды алдыра элегимде тез бул жерден чыгып кеттим. Принцесса болгусу келген албарсты. Жалгыз калган ата жүрөгүн андан беш бетер эзгенин карачы. Тажал королева мени ушундай абалга салып койгон турбайбы? Эмне үчүн мен эч качан үйгө кайтып бара албайм? Кызым, эмне ыйлап жатасың? Жүрөгүм жараланды. Бир убакта принцесса элем. Жана 11 бир тууганым бар болчу. Азыр таптакыр адашып калдым. Бир туугандарымды эч качан көрө албас болдум. Биздин королдукта 11 принцтин бар экенин уккан эмесмин. Бирок деңиз жээгинде кээде башында таажылары бар 11 аккуу келип кеткенин билем.
Now that is something you don't see very often. 11 аккуу. Алар кайда турушат? Каерде? Ушул дарыянын деңиз куйган жеринде. Алар жылдын ушундай мезгилинде күн батканда келип калышат. Рахмат сизге. Чоң рахмат. Чындап эле ошолорбу? 9, 10, 11. Оба, алар экен. Бирок көп жыл өтсө да алар таптакыр өзгөрбөптүр. Менин бир туугандарым, силерди таптым. Элиза. Сен эле сенсиңби, Элиза? Сенби, Элиза? Болгон окуя ушул, Элиза. Түндөсү адамбыз, күндүзү учуп жүргөн аккуубуз. Бул сыйкырдын күчүн кайра жандырган ыкма болгондо биз баарыбыз чогуу болмокпуз. Ага убакыт жок. Биз көп жылдан бери алыскы өлкөлөрдүн биринде жашайбыз. О, кандай кооз. Сага рахмат. Биз ар жылы бул жака болгону 11 күнгө келебиз. Биздин убактыбыз бүтүп калды. Эртең менен эрте күн чыга электе ошол жака кайра учабыз. Биз менен уччу, Элиза. 10 деңиздин үстүнөн учабыз. Биз сени көтөрүп учабыз. Мейли, бирок мени кантип көтөрөсүңөр? Камыш менен килемче жасап, сени 4 бурчуна көтөрүп алабыз. Кел ошондой кылалы. Баарыбыз чогуу көтөрөбүз. Мынакей, даяр болду. Күн чыкканга чейин үлгүрүп калдык. Бекем карма, Элиза. Алар күн бою океандын үстүнөн учушту. Ой, күн да батайын деп калыптыр. Силер принцке айлана электе жерге конолду. Туш тарап суу экен. Чөгүп кетпесек болду. Дегене, бир чоң таш турат. Тезирээк. Коркпо, иним, мен сени кармап калам. Эми эмне кылабыз? Мен чарчап калдым. Эми жакшылап эс алышыбыз керек. Эртең да кечке учабыз. Туура, а мен силерге 5 ырын ырдап берем. Күн чыгышы менен алар кайрадан учуп жөнөштү. Биз кайерге келдик? Жыл бою ушул үңкүрдө турабыз. Мындан кийин бул сенин үйүң, Элиза. Куш келипсиң. Мен учуп баратып түш көрбөдүмбү? Көзүмө булуттар арасында жайгашкан бир ордо көрдүм. Ал жерде бир өлкө бар. Ал биздин өңүбүздөгү жашоо менен түшүбүздөгү дүйнөнүн ортосундагы кереметтүү өлкө. Бүгүн ал түшүңө кирип калар. Балким феяга жолугуп каларсың. Эгер сен айткандай болуп феяга жолуксам, силерди кантип куткарып калуунун жолун сурайм.
Мен сизди тааныдым. Мага жардам берген боорукер аял сиз болосуз. Мен ар кандай сыйкырдын күчүн жандырам. Сен эмне издеп келгениңди билем. Байлыкты гана сүйгөн королеванын сыйкырынан бир туугандарыңды куткаргың келет. Жаңы бышып турган чалкандан алардын ар бирине көйнөк тиккен. А чалканды айлуу түндө көрүстөндүн жанынан алышың керек. Болбосо анын касиети болбойт. Бирок эсиңе түйүп кой. Көйнөк тигилип бүткөнгө чейин оозуңан бир сөз чыкпасын. Болбосо бир туугандарың каза болуп калышат. Сага ийгилик каалайм, Элиза. Колун канатып, ачыштырганына карабай, ал чалканды үзүп чогулта баштады. Бирок бир туугандарын куткарып калуу үчүн башка айла жок болчу. Элиза, сен эмне кылтасың? Эмне унчукпайсың? Менимче сенин түшүңө Фея кирип бир кеңеш берген, туурабы? Ошентип таң атарда биринчи көйнөк даяр болуп калды. Токойдун ортосунда жалгыз эмне кылып жүрөсүң? Сага бул жерде калганга болбойт. Жүр, мен сени өзүмдүн ордомо алып барам. Ал жерде сени эч ким капа кылбайт. Мен сени бул жерде калтыра албайм. Анын буюмдарын жыйнагыла. Сенин бөлмөңдөн жасалгасын үңкүргө окшоштурдук. Сени өз үйүндөгүдөй сезиндедик. А буюмдарыңды ушул жерге орноттук. Сени бактылуу кылуу үчүн бардык нерсеге даярмын. Епископ, мен сүйө турган кыз ушундай болуш керек. Улуу урматтуум, балким ал сыйкырчы желмогоз кыз болуп жүрбөсүн. Желмогоз кыз ушунчалык сулуу болобу? Өтө сулуулар эки эсе коркунучтуу болот. Ал эч нерсеге муктаж болбосун. Ал чүрөктү көзүңүздүн карегиндей караңыз. Сен эмнелерди ойлоп жатасың билбейм, сулуу кыз. Бирок сенин ар бир кадамыңа көз салып турамын. Элиза бир туугандарын сактап калуу үчүн тынымсыз көйнөк тигип жатты. Ал эч качан сүйлөбөсө да, жаш король ага ашык болуп калды. Элиза да аны жакшы көрүп калды. Ошентип король жана Элиза баш кошушту. Епископ анын башына таажыны күч менен атайын башын оорутуу үчүн катуу эзип кийгизди. Ошентсе да ал унчукпады. Ага бир туугандарынын тагдыры маанилүү болчу. Элиза көйнөк артынан көйнөк тигип жатты. Эч кимге билдирбей көрүстөнгө барып, жаңы өскөн чалкандан үзүп жүрдү. Канчалык жашырбасын, ага жамандык каалаган епископ байкап калды. Жок, ишенбейм. Болушу мүмкүн эмес. Болгондо да менин сүйүктүү жубайым, сизге эскерткенмин, улуу урматтуу. Аныңыз ай толгон сайын түндөсө ушул жерге келип, арбактар менен сүйлөшөт. Алар айткан уулуу өсүмдүктөрдү чогултуп, кайнатып, баш айланткан укмуштуу ичимдиктерди жасайт. Мен сизге ушул кыз менен бирге болушуңузга башына каршы болуп келгенмин. Аны өз жайына коюңуз. Сүйүктүүм, түшүндүрчү.
Senden suranam. Jelmoğuz kız emesmin deçi. Biz andan surak kalabız. Al işte kengeşliler topu alıp barat. Boldu yetişet. Eline kılsanar da özüngör bilesinger. Eliza'nı karmap ketişti. Altıga turgan akırkı göynük kalgan bolçu. Akırkı jolu surap jatam. Günöңdü moynuna alasın mı? Söyle. Bal bolsa seni ayausuz jazalayбыз. Günölü dep tavılsın. Alıp ketkile. Mına jelmoğuz kız. Akırkı türündü özüңdün buyundarың menen birge tosup kal. Çalkandan tigilgen göynöktөр senin töşөгүң menen жастыгың bolsun. Ağa uşul göynöktör gana keregile. Eliza daro işine girişti. Anı taң erte жазалоо күтүп турган. Бирок ал үмүтүн үзгөн жок. Анын көйнөктөрү да дээрлик бүтүп калган. Ал мына азыр бир туугандарым учуп келет деп сезип жүргөн. Эртеси jelmoğuz кыздын жазалоосун көргөнү бүткүл шаардын эли чогулду. Ошол жерде да Элиза өз ишин токтоткон жок. 10 көйнөк бүтүп, акыркысы гана калды. Al emne, sıkırlap жатабы. Ey, tezden anın başın algıla. Bizdi de sıkırla erekte anı kamap kal. Toktogula. Bul bizdin bir tuğanımız Eliza. Silerden karelevaňar bolat. Anın eç kanday günösü jok. Daraxты karagıla. Bul bir keremet. Мынайым сүйлөсөм болот. Оба, мен күнөөлүү эмесмин. Biz bilgenbiz. Yaşasın koroleva. Men sağa işengenmin. Men bilgenmin. Menin jubayım. Demek al günölүү emes eken da. Tokta yepiskop. Eliza menen ömür sürüşüme başına karşı bolup kelgensin, toorabı? Ulu urumаттуum, meni az yerden jubayımdan ajıratmakçı boldum. Mындан ары менин шаарымда сага орун жок. Meni geçiriңiz, ulu urumаттуум. Meni geçirip koy Kenjeтай. Канчалык тырышсам да сенин көйнөгүңө убакыт жетпей калды. Эч нерсе эмес, Элиза. Мен кайрадан принцке айландым. Биз эми дайыма чогуу болобуз. Оба, туура. Жогол көзүмө көрүнбөй. Ошентип король кайрадан балдары менен бирге болуп, баары чогуу бактылуу жашап калышты. Фильмди которгон Жыргалбек Ажиматов.